Быйылкы жылы билим берүү мекемелери окуу жылын дистанттык режимде аяктайт. Учурда бала бакчалардан тартып, жогорку окуу жайларга чейин атайын программалар иштелип чыкты. Анын негизинде окуучуларга жана жаш жеткинчектерге телеканалдардан, социалдык тармактардан сабактар өтүлүп жатат. Ош мамлекеттик университетинин базасы заманбап техника менен камсыздалып, онлайн билим берүү системасын толугу менен өздөштүргөн. Өлкөдөгү эң ири окуу жайда учурда дистанттык режимде окуу процесси үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Негизги база катары иштеп жаткан Авен системасында окутуучуларга жана студенттерге кыйынчылык жок. Университеттин жетекчилиги элеттеги студенттердин шартын түшүнүү менен интернет булактарын акысыз кылууга аракеттенип жатат. Окуу жайда 35 000 студент билим алып, 2,5 миң мугалим эмгектенет. Студенттердин катышуусу жана мугалимдердин сабак берүүсү тыкыр көзөмөлдө. Биз көпчүлүк учурда студенттердин арасында баягы интернетке мүмкүнчүлүгү жок, же болбосо трафигин төлөй албай калышы мүмкүн деген учурлар болду эле. Биз бүгүн мен азыр эле жибердим, ошол биздин университетте ошол окуу үчүн кире турган 45 зонанын адрестерин биз министрликке жөнөттүк. Алар ошол атайын интернет берүүчү компаниялар аркылуу сүйлөшүп, эгер ошол ссылкаларга кире турган болсо, студенттер трафик бекер кылып бере турган аракетти да жасап атабыз. Экинчи модулдар жүргүзүлөт. Биз өз эреже боюнча ошол модулдарга кирүү учурунда биз контракт төлөмүндү төлөбөсө, эгерде электрондук ведомостьтор автоматтуу түрдө ачылбайт эле, биз мына шартка байланыштуу ошол биринчи, экинчи модулдарга киргенде, эгерде кайсы бир студенттер бүгүнкү күндө ар түрдүү шартта жашап атышат, мисалы төлөйүн десе банкомат жанында жок болушу мүмкүн, башка маселелер болушу мүмкүн. Ошого эгер убагында төлөй албай калса, биз аларга азыр ачып мүмкүнчүлүк тапшырганга мүмкүнчүлүк берип турабыз. Бул студент болуп киргендеги Келбил мобилдик тиркемесинин көрүнүшү бул студенттер үчүн Келбил тиркемесинде ар бир факультеттин окуу тайпалары үчүн предметтердин жадыбалы коюлган. Окуу жайдан билим алгандар Орсу KG расмий сайтынан жана Авен Орсу KG дареги аркылуу Ош мунун билим берүү порталы, WhatsApp, Instagram, Facebook социалдык тармактары, ал эми Google Classroom аралыктан ачык билим берүү ресурстары менен бирге Zoom, Skype, Google Talk видео конференция уюштуруучу программалар аркылуу окутулууда. Студенттер менен кайтарым байланыштар үзгүлтүккө учураган эмес. Бүгүнкү күндө Келбил мобилдик тиркемеси ишке жүргүзүлүп иштеп атат. Карантин учурунда азыр толугу менен студенттерге Келбил программасы ачык, эч кандай төлөм төлөнбөйт. Келбил мобилдик тиркемеси аркылуу ошол расписание, учебный карточка, посещаемость, статистика жана мугалимдер менен болгон байланыштардын баардыгын ошол бир тиркеме аркылуу жүргүзсөк болот. Бул жерде мугалимдер жөнөткөн лекцияларды, видео сабактарга болгон ссылкаларды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат студенттер. So hi everyone, is everybody here? Okay, do you hear me? Нара Жумабаева Ошмунун дүйнөлүк тилдер факультетинин мугалими. Ал үйүнө атайын онлайн окуу курсун ачып, студенттерге билим берүүдө. Агартуучунун айтымында дистанттык билим берүүгө студенттер окутуучулардан көп жыл алдын даяр болгон. Коомдун талабы болгон аралыктан окутуу билим берүү системасында кеңири өздөштүрүлүп жайылган. Учурда студенттерине сабак өтүп, 20 студенттин ичинен 13-ü катышууда. Эми азыркы күнгө келип баардыгыбыз учурдун талабы болуп калды, технологияларды жакшы колдонуп, ушундай кырдаалда, ушундай элдин башына кыйынчылык түшүп турган мезгилде баардыгыбыз үйдө болушубуз бул мамлекет үчүн бир чоң жакшылык, чоң бир салым да. Ошентип азыр үйдөн эч жакка чыкпай отурганыбызга байланыштуу бул дистанттык окуу жакшы эле деңгээлде кетип жатат. Өзүңүздөр көрүп турасыз, муну азыр карап деле байкап турсак болот. Ар бир студент жазып атат, иштеп атат, бул жерден контроль кылып, эч нерсени унутта калтырбастан бул студенттердин билим алышы үчүн эч кандай тоскоолдуктар аларга эч кандай бут тосуп кое албайт деген нерсе да. Административдик чогулуштарыбыз токтоп калган жок, өтүлүп атат. Себеби дегенде күнүмдүк иш-чараларды эмне кылышыбыз керек, жогорудан келген кагаздарга биз реакция кылышыбыз керек, алардын баарын талкуулап атабыз да. Мына ушундай иштер жүрүп атат. Мен ойлойм, бул эми баягы ушундай бул оору бизге вызов кылып койду да.
Каладагы Ош технологиялык университетинде дагы окуу процесси эч кандай өзгөлтүүккө учураган жок. Технологиялык окуу жай болгондуктан аралыктан окутууга мыкты шарттары каралып, көптөгөн программалар иштелип чыккан. Учурда түрдүү ыкмалар менен сабактар өтүлүп, бардык факультеттерге социалдык тармактардан атайын каналдар ачылган. Ошондой эле окутуучуларга жана студенттерге мотивация берүү, онлайн сабак берүүнүн сапатын көтөрүү үчүн сынактар жарыяланды. Мындан тышкары профессордук окутуучулар курамында дагы жыйын тынымсыз онлайн режимде өтүүдө. Быйылкы өзү президентибиз жарыялаган жыл ошо санариптик технологиялар боюнча болуп атпайбы? Анан кийин ошого улай эле, анан азыркы кырдаалга байланыштуу биздин Ош технологиялык университети ушундай конкурс жарыялап жатабыз. Жакынкы күндөрдө, 1-2 күндөрдө ал процесс ишке кирет. Максаты эмне? Максаты ушундай инновациялык, санариптик технологияларды колдонуу менен түзүлгөн онлайн сабактар, онлайн сабактарды өтүү технологиялары боюнча конкурс жарыялап атабыз да. Анткени деген биз азыр мугалимдерге алар чөкпөш керек. Аларга биз мотивация түзүп беришибиз керек болуп атат. Алар иштеш керек. Анан ишинен мындай результат алыш керек да. Биз студенттерге Өлкөнүн бардык мектептери 8 апрелден тарта 4-чейректи дистанттык үйдө отуруп окууга киришет. Өлкөдө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу билим берүү мекемелери атайын буйруктун негизинде жаңы окуу жылдан тартып ачылат. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, жаңылыктар.